Ош шары түркүн түстүү гүлгө оролууда. Бул жылы шаар 120 000 түп роза гүлү менен коздолуп, андан сырткары 28 түрлүү 680 000 түп гүл эгилген. Андан сырткары шаар аймагында каралбай, өздөштүрүлбөй калган жерлер гүл аянтчасына айланып көрктөндүрүлдү. Бул жылы жылдагыдан айырмаланып, калада каралбай калган жайлар гүл аянтчасына айланып жатат. Буга чейин Көкүмбүй көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн алды какыраган абалда бош турган. Ал жайга бүгүнкү күндө 28 000ден ашуун роза гүлдөр эгилип, гүл бакчага айланды. Күзөт элеген бир жакшына кылып, гүлдөрдү эгип, сууларды коюп, адамдар келип отуп, жакшына кылып берип кетет. Биз ам кошумча кылып карап коебуз. Мэрибизге рахмат, ушундай кылып бар жогуна гүлдөрдү эгип. Бул жер буга чейин өздөштүрүлбөгөндүктөн гүлдөрдү көктөтүп өстүрүү иши дагы оңойго турган эмес. Анткени мында суу жок болгондуктан тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонулуп көрктөндүрүлгөн. Учурда бул жерге полимный системаны да, тамчылатуу системаны да тартып, бул жерде атайын бир 2 кызматкер ушул күнтүн ушул жерде сугарып, отоп, ушул жерде розаны карап, буюрса бардыгы 100% көктөдү десек болот. Мындан сырткары ошо 120 000 роза гүлдү шаардын 21 жерине эктик, 21 участкасында эгилди. Атап айтып кетсек, ушул Көкүмбүй көчөсүндө эң көп жер. Мындан сырткары Ак Тилек айланпасы, Нариман круговою, эң өзгөчө жанагы Ош Өзбекстандын өткөрмө бекети, Достук өткөрмө бекетиндеги айланпага да эгиктик. Грен завод айланпа кысасы 21 участкага эгилди, ошол 120 000 роза. Ушундай эле иштер Ош Нариман жол тилкесинде жүргүзүлгөн. Анда темир жолдун эки тарабына бийиктиги 6 метрге жеткен гүл пирамидалары орнотулган. Пирамидалар петуния гүлдөрү менен коздолсо, экинчи пирамидага геран гүлдөр эгилген. Шаарга гүлдөрдү 3 этап менен отургузуу пландалган. Ушул тапта шаарга 680 000ден ашуун гүл эгилген. Күз айына чейин калаага жалпы 1,5 миллиондон ашуун гүл отургузулат. Мындан сырткары Достук өткөрмө бекетинин кире беришиндеги айланма жол дагы гүлдөр менен кооздолгон. Ош шаардык төрөтүүнө алып баруучу жолго дагы гүл бакчасы түзүлүп, ысыкка чыдамдуу гүлдөр отургузулуп чыккан. Нурматов менен Масалиев көчөсүнүн кесишиндеги айланма жолго дагы мрамор төшөлүп, арасына түрдүү кооздуктагы гүлдөр эгилип чыккан. Аларга басымдуу чет өлкөдөн алынып келинген гүлдөр эмес, өзүбүздө көбөйтүлгөн гүлдөр эгилди. Шаарда көчөлөрдү көрктөндүрүү, жашыл аймактарды түзүү иштери дагы кызуу колго алынып жатат. Буга чейин Курманжан Датка көчөсүндө кыйылган дарактардын ордуна ар бири $250 бааланган кызыл жалбырактуу клен дарактары отургузулуп чыккан. Мэрибиздин тапшырмасы аябай катуу болуп атат. Ар бир көчөт эккен көчөт көктөсүн деген тапшырма бар. Ошонун негизинде биз дагы аябай ушул 2 смен менен уюштуруп, күндүзү түнкү жумуштарды коюп атабыз. Бунун эми основной булардын суу системасы да суу жетпеген жерлерге ошол водовоз менен алып барып, дайыма ушу эртең менен кеч суусун коюп, ошол кароону жакшы кылып атабыз. Анан өз убагында багындай мында удобрениясы мындай дарылардын дагы бергенге аракет кылып барып атабыз. Ал эми шаардын сырткы көрүнүшүн, климаттык абалын жакшыртуу максатында шаар көчөлөрүнө ясен, катальпа, акация сыяктуу бак дарактар отургузулуп, көрктөндүрүлгөн. Шаарга жалпы 2000ден ашуун бак дарактар отургузулган. Алмагүл Эркебай кызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.